Мыкты маанай, мыкты дем күч менен биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн, сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздө улантып жаткан чагыбыз, катарыбызга жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет кутман күн каалап, бүгүнкү иш күндөрүңүздөргө ийгиликтерди каалап өтөлү. Ал эми биздин бүгүнкү эфирибиздин соңку коногу да келип биздин студиябыздан орун алып калган учуру кадырлуу, сыйлуу коногубуз, сиздер сүйгөн, биз сүйгөн өзгөчө мыкты бир салттуу музыканы алып жүрүүчүсү деп айтабызбы, же болбосо улуу өнөрдүн аркылап жүргөн өзгөчө инсан деп айтабызбы? Бүгүнкү күндө ошол Кыргыз улуттук Манас театрында эмгектенип жаткан өзгөчө өнөрдүн ээси, дастанчы Улукбек Токтоболот уулу бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыздар? Жакшыбыз, көрүп турганыбызга кубанычтабыз биз дагы. Рахмат. Көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз, келбей кеттиңиз. Ошондой болуп калды бир аз. Кандай болуп атат жумуштар? Бүгүнкү күндө концерт артынан концерт, тынымсыз иш-чаралар орун алып турган учуру, Ооба, азыр мамлекеттик иш-чаралар көп болуп, өнөр постторубуз Кыргызстандын баардык булуң бурчунда жүргөн учуру, Атүгүл Манас театрынын директору баш болуп, Кореяда жүргөн учуру азыр. Ошондой жан-жакка тарап кетип аткан учурда атайын убактын бөлүп сиздерге конок болуп келип отурам. Ыраазычылык билдиребиз, убактыңыздын таардыгына карабастан мына ушундай бөлүп келип өзүңүздүн жакшы бир жаңылыктарыңыз менен бөлүшөйүн деп келип калган учуруңуз деп айтсак болот. Анан жеке баракчаларыңыздан көрүп атабыз, жеке өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды дагы артта калтырбай ошол иш-чаралардан өркүндөтүп, өстүрүп, дастандарды жаздырып дегендей, ошол боюнча баштасак сөздү. Кече күнү эле YouTube желесине жүктөдүм өзүмдүн автордук чыгармам, Көлөмдүү Кара Чоро деген дастаны болду. Бул көлөмдүү эпос жанрындагы 3-чү чыгарма болду. Буга чейин Курманбек эпосун баштан аягы иштеп чыккан. Андан кийин Курманбектин баласы Сейитбектин дастанын иштеп чыккан. Ал эми баштан аяк эмес, бирок маңыздуу жерлерин бергем. Андан кийинки бул Кара Чоро дастаны болду. Автордук болуп калат, Сөзүн өзүм жаздым, обонун дагы өзүм жаздым бул дастандыкын. Курманбектики болсо кадимкидей эле Салттуу Калыгакиевдин немеси менен обону айтылды. Ошол Калыгакиевдин вариантында негизде жазылды меники дагы. Анан бүгүнкү күндө мисалы байкап көрсөк, ошол эле чыгармачылыктагы инсандар дейбизби, ырчылар, чуурчулар жалаң гана ошол ыр жазышат, оон жазышат, мындай басымдуу көпчүлүк анан мындай дастан жазып, өзүм мен автормун деген инсандарды мен көп кезиктире элекмин да. Сизде да ушундайбы негизи? Сизден башка кесиптештериңиз тууралуу. Мен деле кезиктире элекмин. Ошо мен мисалы биринчи жолу сизден кезиктирип атам. Ушул менин автордук мындай дастаным дегенде. Таластыкмын, бирок мактангандай сөз баштайм. Ошо азырынча жалгыз элемин. Ооба. Анан Курманбек дастаны 1700 ыр сап болгон. Андан кийин азыркы Кара Чоро болсо бул 1,5 миң ыр сап болду. Аткарып YouTube'га киришкенде жалпы убактысы 1 саат 15 мүнөттү алды. Анан буюрса андан тышкары ашкылык көлөмдүү ырлары, термелер, санаттар, оондуу ырлар оону менен чыгып атат. Бирок алар кичине көлөмдүү болгондуктан аларды кайсы убакта болсо да иштеп алам деп аларды азыр иштей элекмин. Буюрса бир дагы көлөмдүү чыгарма бар, ага оон жаратсак, анан буюрса элге алып чыкканга даяр болот, сөзү даяр турат. Мен ошол акыркы жылдары 3 жылдан бери ушу жаратмандык менен алек болуп жүрөм. Көлөмдүү чыгармаларды, дастандарды. Ошол бизде жаңылык азырынча. Сон жаңылык экен чындыгында. Сиздин ушул автордук дастаныңызга мындай чыгармачыл инсандардын, чыгармачылыктагы кесиптештердин мындай пикири кандай болуп атат? Кандай сөздөр айтылып атат ошол дастанын тегерегинде? Баарысы кубантып, жакшы сөздөрүн айтып атат, батасын берип атат. Алардан андай сөз укканда эле өзүң жыргап каласың, сен кылган эмгегиңе. Мисалы 1 саат 15 мүнөт болсо ал аткарган. Бирок аны даярдаш үчүн канча жылдар кетет, Ошончо эмгекти өзүң
кыйналып жасайсың, кубанып жасайсың. Кээ бирде аны ошол ишке олтурганга убактың болбой калат. Кайта келип жасайсың, ошондой түйшүктүн баарынан өтүп, анан кийин этегиндеги ушундай жакшы ак бата тилектер болсо, ал кыйналганың бир тең да, этегинде кубанганың бир тең болуп калат экен. Ооба, сон келиңсен да комузду кошо алып келгенден кийин сөзсүз түрдө балким ошол терме санаттарга кезек беребизби, же болбосо уондуурларга кезек беребизби, кандай кылабыз? Аралаштыралы. Сон болот. Бизди көрүүчүлөр менен түз байланыштырган WhatsApp номерибиз да бар. Эң эле алгач ушул көрүүчүбүз тараптан келген билдирүүгө да кезек берип коелу, сиз даярдангыча. Саламатсыздарбы? Мен балдарыма салам жолдойм, сабактарын жакшы окуп, бүгүн 5 деген бааларды алып келишсин. Мыкты ырдан ырдап бериңизчи балдарыма арнап деген дагы билдирүүлөр келген экен. Сон болот. Келиңиз. Балдарыңыз бар болсун, ден солукта болсун. Сиз сыймыктанган, эл сыймыктанган пенделерден, перзенттерден болуп жетилсин. Ооба. Анда эмесе өзүмдүн калемиме таандык Сулуудан сулуу деген чыгарма бар эле. Бул ырды жазып алганыма себеп болгон өзүмдүн кичинекей кызым болгон. Кичинекей кыз ширин бол. Ооба. Анан кийин кылыгына суктанып, жүрөгүңүз элжиретиби? Ошондой абал болгондо анан өзүм эмес, бөлөк бирөөнүн көз карашы менен анан ыр жазгам да. Кээ бирлер бир кызды сүйүп алып жазгансың дейт. Чынында ошондой. Кээ бирлер таң калат, эми акындыктын сыры ар кандай да табияты. Бирөөнү азыр эле мисал кылдым го. Бирөөнүн жан дүйнөсү менен ыр жазып коюшуң мүмкүн, өзүңдүкү менен эмес. Бирок өзүмдүн сезимдеримди ага кошуп туруп, анан бөлөк бирөөнүн көз карашы менен сырттан карап туруп жазып койгом. Сулуудан сулуу деген чыгармамды аткарып берейин анда. Келиңиз. Suludan sulu perişten, suru al meni geyişten, susulumdu kandırıcı suyu degen denizden. Görünme kalsan birazga göçölürden senizden. Görünme kalsan birazga oy göçölürden senizden. Aklımdan ayırak, ay çağılgan cemalın. Vattan ayırak, çağılgan tamağın. Gülgörün şıngıracağındı, ülküsünde ballanın. Erçi dürü bartından, ezil büttü tamağın. Yorgunu dürü bartından, oy yorgu yoldu tamağın. Çıkanlar çalın, çıpar sensin sulu kız. Köl boyun körpö geltirgen, gülzar sensin sulu kız. Aytılıp bütböz ak suyu, munzarım sensin sulu kız. Bal tutar candı vakıtka, yıllarım sensin sulu kız. Bal tutar candı vakıtka, oy yıllarıma sensin sulu kız. Ak yüzün appa kalmaday, Evaya bışkan gözünde, bakkan gündün kızılı, aldırgan senin yüzünde. Kolum yeter bir gündü, korodu sende yüzümde. Mas bolur günün bar çıgar, yüzümde katkan yüzümde. Mas bolur günün bar çıgar, oy yüzümde katkan yüzümde. Gün desem günden cılısun, gül desem gülden sulusun. Ay desem aydan cılısun, aynekte cargıp sulusun. Aşığım sensiz görgöndün, azabı öttü kurusun. Aşığım sensiz yürgöndün, oy azabı öttü kurusun. Sağınsan izde uçkanga, kanatım var sulu kız. Tappasan yaşlı tövücü, adatım var sulu kız. Kılınga senin ırgınla,
бар, санатың бар сұлу қыз. Қырғызға сенің ырғылар ой, санатың бар сұлу қыз. Қиналдым сағай, жет албай, қиналдым майланып қалбай, қызарған күнде яшындым, қиналғаным еске албай, таң болып қайра келметтеп, бүтөмін сені еш талбай, бүтөмін сені еш талбай, бүтөберем барғачан, талғычақты күч қалбай, бүтөберем барғачан, талғычақты күч қалбай, талғычақты күч қалбай. Баракелде деп кол чабууларды жаңырталы. Бул ырдын тарыхын билбесем, мен деле сизди бирөөнү сүйүп калып жазды экен деп. Ооба, боздоп жазды экен деп ойломокмун. Абдан сонун чындыгында баарыбызга белгилүү ушул жаз айларында жеке чыгармачылык кечеңизди, чыгармачылык концертиңизди дагы өткөрүп алдыңыз. Мындай жеңилдей түштүңүзбү? 21 март Ноорус күнүнө карата бергем. Кыргыз улуттук филармониясында болуп өттү. Алгачкы жеке шоу кесүү концертим болду. Албетте ага даярданам деп 1 ай тынымсыз жүрдүм. Ага чейин эле даяр болчумун негизи чыгармачылыкта. Ага чейин репертуарларды жаттап койгом. Бирок 1 ай аерде балдар менен да чогуу ырдаган ырлар болду. Ошолорду күндө даярданып, анан концерт улам жакындаган сайын бир үстүңөн бир энергия баскандай эле кыйналып, ушундай боло бересиң да. Өзүң мындай шайыр жүрө бересиң, бирок жан дүйнөң кыйнала берет. Анан концертти берип атканда эң биринчи номер Манас менен башталды. Ага чейин мурда болуп көрбөгөн бир коркунуч нерселер болду, жоопкерчилик. Анан Манас айтып, бир 2 мүнөттөн өткөндөн кийин жана нерсе жок болду. Анан катардагы концерттерде өзүмдү жеңил сезип, ыңгайлуу сезип, анан ары уланттым. Жалпысынан 3 саат болду. Ошентип алгачкы концертимди элге тартуулап алып, аттанып турам. Ал кезде маданияттын мыкты кызматкери эле болчумун. Андан кийин Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси болуп калдым. Анан ошол концертти өткөрүп алгандан кийин өзүңүз мындай анализдеп, байкап чыктыңыз дегендей, анан концерт өзүңүзгө жагып, мындай купулуңузга тола алдыбы? Өзүңдү негизи сын караш менен карасаң кемчиликтериңди табасың. Кемчиликтер болду өзүм аткаруумда, кээ бир жерлерден сөзүнөн жаңылып кеткен жерлерим болуптур. Негизгиси жакшы эле болду концерт. Жанагындай жаңылып кеткен жерлерим кошпогон. Анан буюрса, кийин аманчылык берсе, сахнада 20 жыл, сахнада 30 жыл деген учурлар. 50 жыл сахнада деп, Ошондой учурларда буюрса жакшы, мындан да жогорку деңгээлде аткарып концерт коюп берүүнү пландап атабыз, буюрса эмитен. Сон бүт нерседин биринчиси кечиримдүү эмеспи? Айрым бир ката кемчиликтер болуп калса, анын баары чындыгында кечиримдүү. Анда дагы бир ырга кезек берсек кандай болот? Себеп дегенде биздин убактыбыз улам кыскаргандан кыскарып баратат. Сизди көбүрөөк ырдатып калбасак болбосун. Шекербек Адылов агабыздын сөз обонуна таандык Идаят деген жакшы чыгармасы бар. Бул дагы сүйүү темасында. Ошол Идаятты эң алгачкылардан болуп элге былтыр мен алып чыгып эле. Ошондон бир аз кыскартып үзүндү кылып аткарып берейин. Сон болот. Seni salayım, büyüsünden içindi, günde jolun karayım. Hiç kim tartıp alamız, hırdan mon çok tağayım. Arzıp yürügen canımdı, yanıp sağa barayım. Aşık buldum özüme, ayaysındım ayağım. Ermegimsin hidayat, el kuğumsun bayanım. Canı çıkan balanın pili sensin hidayet. Caynap çıkan
sensin hidayet, koştup yürgün ömürdün günü sensin hidayet, kongur oday bomuzdun günü sensin hidayet. Ölçüp turgan jarıkta gözüm boldun hidayet, örtke salgan canımdı özüm boldun hidayet. Sezip özüm gelsençi semeteydin çürökköy, jolu kargan hidayet, jol top oldu gün ötköy. Tartsan bunu cibindi tölөгөндүн дибектей, колдон келген иш болсо койбойсуң бу жүдөтөй. Жаркын жазып жаныма келесиңдин hidayet, жаңшап айткан сөзүмө көнөсүңдүн hidayet. Ашык кылган өзүңдү алым каның мен дедиң, азап тартып турганды янда неге келбедиң. Экөөбүздүн барар жери эми башка жол дедиң, тоскоолдорго чыдасаң токтогулуң бол дедиң. Сулуулукту жараткан сабагана бергендей, үзүлүп тиктейм өзүңдү үрдүң кызы келгенде. Эмерилип жашаным hidayet деп какшадым, эзесиңдин ушунча эмне сенин максатың. Жоктугуңдан hidayet жүрөкүбүзү толгонбой, жол каратып бүттүрдүң, жол болдунуң чолпондой. Болсортодоң ак сүйүү жеңеттедим hidayet, үмүт үзбөй өзүңдү келеттедим hidayet, үмүт үзбөй өзүмө келеттедим hidayet, үмүт үзбөй өзүмө келеттедим hidayet. Баракелде дейли, биздин көрүүчүлөрүбүз да сизге алкыштарды, кол чабууларды, быйтыкчаларды, мындай класстарды, азыркы тил менен айтканда жаңыртып жаткан учуру. Саламатсыздар, ушундай таланттуу инсандарды абдан сыйлайм. Элмирбек Иманалиевдин ырларынан да ырдап берсе деген билдирүү келиптир. Саламатсыздарбы? Улукбек, ишиңе ийгилик, талантыңа береке, үй бүлөң тууралуу айтып берсең кайдан болосуң деген дагы 30-72 сандар менен аяктаган абонентибизден келиптир. Чыныгы талант, сонун үнүнө береке деген 20-28 сандар менен аяктаган абонентибизден келиптир. Рахмат, чоң рахмат. Үй бүлөм тууралуу айта кетсем, Таластан болом. Таластын Манас району Арал айылынан кадимки Эстебес Турсуналиев, Алымкул Үсөнбаев, Замирбек Үсөнбаев, Анатай Өмүрканов, Аалы Туткучов, Абдулдан Нуралиев, Самат Көчөрбаев дөмөш аалар чыккан. Жөнөкөй инсан барбы ал жакта? Асанкан Жуматалиев деген Манас агайыбыз бар. Ошол азыркы Аалы Туткучов менен Самат Көчөрбаев устатымдын мугалими. Жашынан манас айттырып, төктүрүп, элге көрсөтүп алып чыккан мыкты кишилер. Ошолордун артынан акырын бери караса токтоп калып, нары караса басып беришип жаткан учуру. Эң эле жөнөкөй мемдеңиз. Мен курактыда балдар бар, Эсенбек, Жанат деген. Андан кийин Руслан деген бала бар. Буйруса, бул чугур эмес ал айылдын. Бизден кийин дагы чыгып берет буйруса. Сонунан да Элмирбек Иманалиевдин ырларынан дагы суранып өткөн экен, билебиз, аткарып жүрөсүз, көрүүчүлөрүбүздүн суранытын четке какпай. Ошо мен эки кишини устатым деп айта алам. Устат менен мугалимдин агайдын орду таптакыр башка. Мугалимдерим көп, бирок устатым экөө эле. Бирөөсү Самат Көчөрбаев дастанчылык боюнча үйрөттү. Экинчиси Элмирбек Иманалиев, ал болсо акындык боюнча үйрөттү. Ошол себептен дастандарга тиш салып эмгек жасап атканым ошол себептен. Ошол Элмир устатымдын колунда көз өткөнчө 5 жыл бир студенттин өмүрүнө тете билим алып калгам. Демесе ошо устатымдын Аруу затым деген чыгармасын аткарып берем.
çıraylı appağım, seni görüp men tazara başladım. Hareginde жүргөн экен катылып, айга чаңгы бир мен жоготкон асманы. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөн ыр болуп, кайран жаштык өткүчө кайрылбастан кеткиче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Bir uculan soylu ötüp suyumun, bir zamattan ölüm bolgon dünyem. Özün menen ayıp çuday sezilip, ay özüm bilem nege mınca suyunum. Karaylanan gönlüme nur tolup, kayra baştan tökülen ır bolup, arman bolup dünyem ayrılgança suyudum. Aruzatım, karındaşım maga bir yolu. Taqdir meni kalaganday kalçadım, oyakın kalsa alıp bütçü çarçadım. Yaşlık uzak yetenlikte bir yolu, hay yaşo berçi yaşılında yarçanım. Karaylagan gönlüme nur tolup, kayra baştan tökülen ır bolup, arman bolup dünyem ayrılgança suyudum. Aruzatım aylanayın maga bir yolu. Arman bolup dünyem ayrılgança suyudum. Aruzatım, asıl zatım, karındaşım maga bir yolu. Баракелде дели чындыгында ар бир кыргыз сүйгөн ыр деп айтсак болот, мыкты деңгээлде аткаруу болду, ыраазычылык билдирели. Убактыбыз соңуна чыгып баратат, убактыбыз чектелип баратат. Анан бүгүнкү күндө алдыдагы пландарыңызды дагы сурап өтпөсөк болбосу. Манас театрындагы жумуш ал өз тунугу менен жүрүп жаткан учуру, жеке өзүңүздүн чыгармачылык пландарыңыз. Жеке өзүм азыр үйгө барып уктайм. Тамаша. Азыр бир жерге барып бир тамактын. Түштө саат 1-ге чакырган. Андан тышкары ошол жана башында айтып өткөндөй, азыр менде да бир 2-3 чыгарма бар. Ошолорго бирөөсүн обон иштеп, бирөөсүн обонун дагы сөзүн дагы даярдап койгом. Аларды жакшы бышыктап, бышырып, аткарып элгече тартуулаш керек болуп атат. Бирөөсүнө обон чыгарыш керек болуп атат. Ошолор менен алек болом. Мен ушундай чыгармачылык ыр менен алектенип калганда жумушка да барбайм, чакырган жерге да барбайм. Анан үйдөн күнү түнү ушинтип жазып калам. Тиги Кара Чоро дастанын жазып атканда да ошол менде таңгамал саат 7-де уктаган адат болуп калган. Түндө баарыбыз уктап тып-тынч болуп калат. Анан ошол кезде мындай сөз издеп олтурсаң, анан эч ким жолдоо болбойт да. Күндүз машина өтүп иштеп, өзүм бала чагам, кызы чуу. Канча убакытта жаралды Кара Чоро? Аны аябай узак учурда жаралды десем сөз тиет. Ай сен ошончо жаздың.
аябай кыска убакытта жаздым десем көз тиет. Андыктан унчукпай эле коёюн. Сыр бойдон калтыра ал дейсизби? Абдан сонун. Анан жана айтып өткөндөй эле бүгүнкү күндө мындай дастанчылар көбөйүп калганын байкап жүрөбүз. Буга чейин мындай саналуу же болбосо жокко эсе деп деле айтсак болчудай эле. Анан бүгүнкү күндө да сизден үйрөнсөк, билим алсак, таалим алсак, устат кылсак деген дагы жаштар барбы? Бар, ооба, жеке чалып турат. Мындан 3 жыл мурун өзүм дастанчылык боюнча ийримден сабак берчүмүн. Анан кийин аны 1 жыл өтүп жайкы каникулга тараган боюнча чогулбай калдым. Өзүм чогулбай калдым. Анан кийин андан бери кээ бирлер айрымдары сабак өтсөңүз барат элек деп жүрөт. Бирок ошо өзүмдүн колум тийбей жүргөн өчүрө. Ага дагы аябай эртең менен саат 10дон баштап 9га эчим келбейт, бирок 10дон баштап анан кечки саат 9га чейин 10га чейин жүрүп кала турган учурлар болот да. Ар бирине бирден сабак өтөсүң. Ошондой убакытты көп кармай турган жумуш ал. Анан буюрса онлайн аркылуу азыр окуп аткандар бар, экөө-үчөө бар. Жетиштүү деңгээлде эле үйрөнүшө алабы ал онлайн болгондо? Же адамдын өзүнө жараша эле да негизи? Негизи биз өзүбүз тапшырмаларды беребиз. Мындай кыл ноталарын жазып беребиз. Ушул аркылуу эң биринчи жолугушуу болот. Анын кандай комуш жеткен дараметин билип түшүнгөндөн кийин анан ноталарды жазып беребиз. Ушул аркылуу өтүп бересиң деп. Анан болду, китеп окугандай эле А, Б, В, Г, Д алфавитти үйрөнүп алгандан кийин окуй бересиң го. Ошол сыяктуу эле болуп, ноталарын берип коесуң, тапшырмаларын. Ошол аркылуу даярданып берет. Анан видео вызов менен чалып көрүп коесуң. Сон. Ийгилик каалайбыз, ишиңизде жалаң гана ийгиликтер болсун, чыгармачылык өсүш болсун, өнүгүү болсун, эргүү болсун ар дайым эле. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы ыраазычылык билдирели. Дагы да болсо келип туруңуз, жалаң гана жакшы жаңылыктар менен. Көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Биздин убактыбыз өз соңуна келип жетти. Улукбек Токтоболот уулуна терең ыраазычылыгыбызды билдирели дагы. Жалпы сиздер менен да биз коштошолу. Бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү, мыкты деңгээлде уланышына биз дагы өз тилектештигибизди билдирели. 2 саат бою сиздердин кызматыңыздарда мен Нурзада Тыналкызы жана биздин жалпы кесиптештерибиз болду. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.